Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Ош Өзгөн трассасынын боюнан тактап айтканда Кайыргач айылынан сатыла турган пат бизнес жерди тартып көрсөтөбүз. Урматтуу туугандар. Мына жолдун боюнда эле турат, мына сиздер көрүп турган контейнер дүкөнчө теплица, мына бул заңгырап турган 2 кабаттуу үй сатка коюлду. Анда дарегини сиздерге түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, 30 адырдын центринен өтүп келе бересиздер. Бул жер Кайыргач айылы. Жолдун оң тарабына карап келсеңиздер, Казында супермаркетин көрөсүздөр. Андан бир 50-60 метр өтсөңүздөр эле мына бул көк түстүү контейнерди көрөсүздөр. Анын жанында 2 кабаттуу үй. Туугандар, андан кетсеңиздер Талдык маркети, Тойчу айылы. Мына бул Элистрой Сити курулуш компаниясындагы баннерин көрөсүздөр. Ага жетпей оң тарапка бурула бересиздер. Эгерде сиздер Өзгөн тараптан келген болсоңуздар, Талдык маркетинен бир 150-200 метрдей өткөндөн кийин жолдун сол тарабына бурулуп келе бересиздер. Ээси менин жанымда турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Амансызбы? Алейкум ассалам. Денсаулыктар жакшыбы? Иштериңер болтабы? Жакшы, рахмат. Үйүңүздү, жериңизди, теплицаңызды сатка коюп турсуз. Сатайлы деп атабыз. Жолдун бою өтө сонун жерде жайгашкан экен да. Пат бизнес. Бизнестин түрүн кылса болот. Өтө сонун экен, туугандар. Бул жанагы Ош Өзгөн трассасынын боюнда эле, туугандар. Бизнестин түрүн жасасаңыздар болот. Жери да кенен экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Чыгаралары мына жерге чейин жетиптир. Жакшы, өзү жериңиз канча сотук? Чегибиз өзү негизи документальный 8 сотик. Жолдун бою жолго караштуу жерде бизге карайт. Полный архитекторлор менен сүйлөшүп, биз иштетип келетабыз. Убактылуу иштетип турганга дагы бар. Убактылуу иштетип турганга бар. Өтө жакшы. Мына жериңиздердин айланасы бүт песка блоктору менен тосулуп, дарбаза орнотулуптур. Жакшы. Ушул дарбазага кирип келе бересиздер, туугандар. Анда көрүүчүлөрүбүзгө үйдү, жерди, теплицаларды бүт айтып бере берейли анда. Тааныштырууну баштадык. Киргенде эле мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Заңгыраган 2 кабаттан турган мансард тибинде окшойт, Мансард тибинде. 3-чү кабаттагы барбы? 3-чү кабат бар, Балкон жостагы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жакшы, сырткы фасадтары травертин тартылыптыр. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Сырты жакшы. Жанагындай ылай чыла болсо деле, баткак болсо деле жууп тазалап болот. Жакшы. Сон үйдүн алды тарабы дагы кеңир экен, унаа токтотчо болот. Бул жагыны гараж жана башка курулуштардын курса болот экен. Андан түз өтүп барса теплица. Урматтуу туугандар, бул видеону аягына чейин күзөтүп турсаңыздар, сиздерге бүт бардык маалыматтарды бергенче, мына ушул теплицаны, жол боюндагы магазиндерди дагы сиздерге баяндап айтып беребиз. Анда үйдүн ички бөлмөлөрдүн шарттарын көрсөтүп чыгалы. Кандай дейсиз? Жүрүңүз. Кана бисмилла. Бурон эшиктер кадалыптыр, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бурон эшик аркылуу кирип келгенде жери мына асты тарабы бүт кафелдениптир. Жакшы, коридору кенен экен. Бул жак 2-чи кабатка чыгып кетет окшойт. 2-чи кабатка чыгат. Жакшы, анда биз оң тараптан баштай берейли. Бул жанагы житке обой экен, Житке обой тартылыптыр. Андан өтсөңүздөр оң тарабы бул кандай бөлмө болуп калды? Бул зал. Зал. Конок бөлмөсү. Гүлдөрдү өзгөчө тартыпсыз го. Сүрөтчү эмессизби? Кичине колдон келишинче. Мынаны караңыздар. Анча-мынча устандагы колунан келе бербейт. Караңыздар, гүлдү өзү тартыптыр. Жакшы. Жол тарабынан караган 2 терезе орындуктары каралган, отопление дагы бар экен. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Отоплениянын батарейкалары бүт айланып коюлуптур. Жакшы. Бул демек конок бөлмөсү. Атайын ушундай сөйүнүп отура турган дагы каражаттарды жайгаштырыптыр. Жакшы. Бул узун турасы канча болуп калат? 6га 4. 6га 4. Жакшы, кенен экен. Андан өтсөк, дагы бир бөлмө турат. Бул бөлмөгө кире турган болсок, кандай бөлмө? Бул азырынча спальня кылып колдонуп буну. Спальня. Бул деле негизи конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү. Жакшы. Гипсокартондун негизинде ар кандай формаларга келтирилип, мына ушундай софиттер, лампалар орнотулуптур. Бул деле жанагы жөлөнүп отура турган, сөйүнүп отура турган мына ушундай MDF-тен дагы кадат жакшына кылып коюптур. Өтө жакшы. Бул дагы отоплениялар киргизилген. Жакшы. Бул күн батыш тараптан бир терезе орнуктары каралыптыр. Бул деле 6га 4 экен, Жакшы. Андан 3-чү бөлмөгө башпага турган болсок, туугандар. Кызарат го, кызарат.
Кызыл түстүү житки обойдон сүртүптүр, жалтырап турат. Бул печкасы бар мына жерде, э? Жок, бул неме, печка жок. Жөн эле. Мындайча айтканда сейф экен да? Сейф. Жакшы. Бул жанагындай кышында отуручу кухня окшойт, э? Кухня, Ашкана. ашкана. Эмеректер бүт бардыгы калабы? Бутой техникалар. Полный эле. Эмеректер жакшы. Бул жака дагы отопление батарейкалары керилиптир. Бул жолу менен бул 3,5 4 чыгып калат. Узун туурасы занавескалар тартылган, күн батышта караган бир терезе орнуктары каралып тур. Бул жака ход барбы? Ойбой, бул мунуларды чапташтырып койгонуңузга караганда бул жер жанагы ашкана эмеректери, газ плиталары орнотула турган жер экен да, э? Ушундай. Жакшы. Суу түтүкчөлөрдөн бери чыгарып коюпсуз да, э? Суу түтүкчөлөр полный чыккан, канализация полный келген. Жакшы. Бул демек жанагы газ, жанагындай газ плиталары орноткон жер, раковина орнотула турган жер болуптур да. Жакшы. Бул жерде тамак ашты кылып, даярдап, бул жака алып келип, ушул жерден тамактанып, эс алып, отуручу жай экен. Жакшы. Демек биз биринчи кабат менен таанышып чыктык. Экинчи кабатка чыгабызбы? Экинчи кабатка караңыздар. Жакшы жасалганыптыр. Асты болсо кафелденген. Бул жерде гүл пүл өсүрө турган жер экен. Могу жер кандай жер болуп калат, таксыр? Бул жерди душ башка немеге калтырган элек. Душ бөлмөсүнүн орду. Душ бөлмөсү, орду. Азыр толук бүтө элекпи? Азыр толук бүтө элекке байланыштуу жабылып турду эле. Негизи бүт баягы түтүкчөлөрү, суу турбалары, канализация турбалары Бардыгы коюлган. орнотулган. Ак тапсырда эле жанагы унитаз ваннанын ордун коюп өзүнө. Жакшы, аристон койсоңуздар эле бүт экен да. Түшүнүктүү. Мына темир кармагычтар турат, асты кафелденген. Чыгып бара бересиздер. Кенен экен негизи, лестницаны кенен коюп турсуздар, э? Жакшы. Бул жагы 1,80дей чыгып калат экен. Биз экинчи кабатка чыгып келдик. Анда сиздерге экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү тааныштыралы. Тушку бөлмөгө кирсек, Детский. бул жаш балдар уктоочу бөлмө. Атайын жакшы. Бул жакты шкаф кылып койсо дагы болсо керек, э? Болот. Дубалдын өзүнө. Кадап. Жакшы. Бул деле бул 3,5 3 болгон детский бөлмө экен. Бул тарабы ошол күн батышты карап турат. Жакшы. Бул 3-чү кабатка, э? 3-чү кабатка мансартка чыгып кетчү. Биякта канча комната бар? 2 бөлмөлүү. Бүткөрүлмү? Ал ортосунан тозуктар болду элек, калгандары полный бүткөн, полусолук бүткөрүлгөн. Бүткөрүлгөн. Жакшы. Бир аз осмо-сурмасын кое турган болсоңуздар, 3-чү кабат тактап айтканда мансарттагын сон болуп бүтүп калат экен, ажарына чыгып. Бул жагында кладовка бар экен. Тепкичтин ордун астындагы жакшы колдонуптур. Андан өтсөңүздөр, бул жакта жанагы залдын 2-чи кабаты. Бул 2-чи кабаттагы зал да, э? Жакшы. Обойлорун чапташтырып жакшына кылып коюпсуздар. Бул жак житки эмес. Моющий обойлор чапташылыптыр. Жакшы. Потолокко көз чаптыра турган болсо, потолок натижный потолок, керилме шыптама шып потолок деп койсок дагы болот. Люстралар илинген, софиттер орнотулган, чекелери мына ушундай гипсокартон менен формаларга келтириптир. Занавескалар тартылган. Бул жакта жол тарапты караган 2 терезеси дагы бар. Отопление 2-чи кабатка дагы чыккан. Асты кандай болуп калат? Асты монолит. Монолит, монолит. Жакшы. ОСБ менен кадалыптыр, жакшы. Бул спальный. Өзүңүздөрдүн ата-энелер уктоочу бөлмөдө, э? Жакшы. Потолокту көрдүңүздөрбү? Гипсокартон менен ар кандай формага келтирилген, люстралар илинген. Күн батыш тарапта бир терезе орнуктары каралып турат. Бул жерде 6га 4 бир бөлмө. Азыр эми жатакана, чоңдор уктоочу бөлмө кылып пайдаланып жаткан учур экен. Жакшы. Демек бул 3-чү кабатка чыгып кетет. Бул детский. Бул жакта балкон дагы бар экен, де? Балкон караштырылган. Балконду бир көрөлүчү. Ого, туугандар. Балкондо төшөк салып туруп, түнү жатса деле, мындайча айтканда шамалбак, салкында жатат экен, э? Жакшы. Сонун экен. Балконда кенен экен, туугандар. Эс алганча ушул жерде караңыздар, айланага көз чаптырып, коңшу колоң эмне тирчилик кылып атат, бүт карап. Жакшы. Теплица дагы бул жактан көрүнөт экен. Жүрүңүздөр эми, туугандар. Теплицага түшөбүз. Андан кийин сиздерге
бүт маалыматтарды жердин, теплицанын, магазиндин орнуктарын, шарттарын тааныштырып чыгабыз. Негизи бул үйдүн салынганына канча жыл болуп калды? Бир 7-8 жыл болду. 7-8 жыл. Жакшы. Неге сатып атасыздар? Жолдун бою жакшы жерде жайгашыпсыздар. Бир аз акча керек болушу болсо. Акча керек болгондуктан. Туугандар, өтө сонун жерде сатка коюптур. Эми акча бардыгына керек. Сиздерге насип кылсын, сиздер дагы өзүңүздөрдүн каалаган бизнесиңиздерди түптөңүздөр. Мына даяр бизнес бар экен мына жерде. Пад бизнес көчө тарапты дагы, берки тарапты дагы мына ушундай колдонсоңуздар болот. Пайдалуу жагына, киреше таба турган жагына. Караңыздар, бул жерде эми бадырың өстүрүпсүздөр, Бадырың, астында райхандарды эгип коюпсуздар. Негизи бул теплицага канча жыл болду? Теплицага бир 5 жыл болуп калды. 5 жылдан бери кирешесин алып келип атасыз. Кирешелик тармакпы? Кудайга шүгүр, кирешелүү. Жакшы, канча сотукта жайгашкан бул? 6 сотикке жайгашкан. 6 сотукта, Жакшы. Мына бул үстүндөгү клинкаларды жылда алмаштырасызбы же? Жок, бул мой так масляный клинка болчу. Бүгүнгө күйбөйт, көп жылдык. Көп жылдык. 3 жылга гарантиясы бар. 3 жылга. Жаңы алмаштырдык. Койгонуңуздарга канча болду? Мына экинчи жыл эми кетти. Экинчи жыл. Былтыр күздө жапканбыз. Караңыздар туугандар, даяр бизнес. Аласыздар, иштетесиздер, шытыр-шытыр акчасыны сатып, пайдалуу жакка иштете бересиздер. Жакшы. 6 сотук жер тилкесинде жайгашыптыр. Мына ушундай сугаруу системалары дагы бүт тамчылатуу сугаруу менен болуптур. Караңыздар, тетиги бачокко суу толот экен, Аны кой бересиздер, астына ушинтип сугарыла берет. Суу дагы үнөмдүү болот. Буюрса. Караңыздар, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 катар экен туугандар. Караңыздар, бийик бадырыңдар. Күнүнө канча киреше табылат ушул жерден? Күнүнө бир 5-6 миңден. 5-6 миңден. Башында жакшы эле болсо керек. Азыр эми бадырыңдар көбөйүп кетти. Азыр эми жакшы эле, Кудайга шүгүр. Азыр деле жакшы эле бада турат. Быйыл көп деле түшкөн жок бадырың. Мынан караңыздар. Бадырыңдарда. Өзүңдүн огородуңда болуп турса, кандай жакшы, ашканын сатасың. Бул жерде төлкө өзүңүздөрдөн кыйла эле качса керек. Жакшы. Бул жакта атыргүлдөр көрүп турасыздар. Эми үйдүн арты менен, акырындык менен жанагы жол тарабындагы көк контейнерге барайлы. Жакшы, ал контейнерди канча жылдан бери иштетип жүрөсүздөр? Ушу үйдү алгандан 1 жылдан кийин эле койгонбуз, ошол бойдон бир 6-7-8 жыл болуп калды. 6-7-8 жыл. Жакшы. Канализация дагы бар экен. Септик коюлган. Септиктер. Жанагы душ менен кухняны полночка чыккан. Сон турбайбы? Бул жанагы отопление аныкы, Печка менен, теплица менен үйдүкү. Теплица менен үйгө дагы иштей берет. Бактырактар бар экен, мына жерде алмурут турат, алма турат. Бул жерде дагы кошумча теплица кылсаңыздар болот экен. Орундуктары даяр экен. Мына негизи скелети туруп турат. Мына караңыздар, скелети туруп тур. Эми бир аз эле чыгаша чыгарсаңыздар, бул дагы бир даяр теплица болуп калат. Жакшы. Жол тарабында өзүңүздөр көрүп турасыздар, жолдон бир аз эле ичкери 4-5 метр кирсеңиздер, бул жерде контейнер турат. Контейнер дагы эшик терезелери орнотулуп, даяр турат экен туугандар. Бул жагы магазин болуп пайдаланган экен да? Убагында магазин болгон. Жакшы, туугандар. Караңыздар, магазин болуп иштеп келген экен. Сиздер дагы магазин кылып пайдалансаңыздар болот. Бирок айланага жанагы казына маркети түшүп калыптыр да? Чоң маркеттер. Бирок эми каалагандай магазин эле эмес, тамактануучу жай кылып дагы пайдаланса болсо керек. Жолдун бою, трасса, Ош, Бишкек каттамдары жүрөт. Бул жагы сөөрү, тапчан экен. Тапчан. Жакшы. Андан өтсөңүздөр дагы бир контейнер. Бул жагы кандай болуп калды? Кандай бөлүм? Бул жагы тамак даярлагычы бөлмө болгон убагында. Убагында. Азыр эми вактылуу токтоп турат. Вактылуу токтоп турат. Шартка байланыш. Жакшы. Караңыздар, бул жагы болсо атыргүлдөр эгилиптир. Бул гүлдөп көркүнө чыкса, жолдун бою дагы бул контейнер тараптагы көркүнө чыгат экен. Жакшы, бул жагы жанагындай сөөрү тапчан стол стулдар орнотулуп, летний экен да бул жагы. Бул жанагы Ош, Бишкек, Жалал-Абад өзгөнгө каттаган айдоочулар эс ала турган, сусундук болсо сусундук ичип,
тамактана турган жер экен да. Ооба. Жолдун бою. Эми трассанын боюнда ушул нерселер керек да сөзсүз. Ооба. Жакшы. Алыскы жолго чыккандар, урматтуу туугандар, ana ошо сөрөдө туруп тамактанып, ичип жеп, эс алганча жан баштап жатып, эс алып, анан кийин дальше Бишкек болсо Бишкек, Жалал Абад болсо Жалал Абадка кетишкен. Ушундай шарт түзүлүптүр. Жакшы, айланасы бүт чийлер менен тосулган, жеңил курулуштар менен курулган, жазгы, жайкы, ашкана деп койсок болот, эс алуу жай деп койсок болот, чакан. Жакшы. Эми ага үйдү көрсөттүк, теплицаны көрсөттүк. Но жол боюндагы под бизнес жерлериңиздер дагы көрсөттүк. Эми убактылуу токтотуп турупсуздар. Жанагы эми же теплица же магазин болуп калган экен да. Ооба. Жакшы, теплицадан жакшы киреше түшкөндүктөнбү, ошол жака өткөн экенсиздер да. Жакшы, эми бул мансард үйүндө салынган 3 кабаттуу үй, теплица, под бизнес иш, жер канчага бааланды? Канчага баалап атасыздар эми? 148 миң деп атабыз. 148 миң долларга. Көгүнөн. Көгүнөн. Урматтуу туугандар, уктуңуздар, эс айтты 148 миң долларга бааланды. Под бизнес жер. Неге кымбат дешиңиздер мүмкүн. Бирок бардыгын эсептеп келгенде мына ушул сумма чыгып калат. Себеби под бизнес жер, жолдун бою. Эми жолдун боюна жакын болсо эле под бизнес дей бересиңерби дейсиздер. Бирок бул курук жер эмес. Караңыздар, иштеп келген и иштетсе боло турган жер экен. Караңыздар. Эми алмашуу жолдору же бөлүп төлөмөнөттөрү каралганбы? Жок, нак акчага. Нак акчага сатылат. Анан эми 1-2 айга бөлүп төлөгөнгө кандай карайсыз? Ал жагын караштырып көрөбүз. Сүйлөшөсүздөр. Сунушу болсо жакшы. Кардалар, эгерде сиздердин сунушуңуздар болсо, сунуштай бересиздер. Бирок нак акчага сатылат деп айтты. Эмне дейбиз? Бүт бардык шарттарын көрсөттүк, бардык маалымат бергенге аракет кылдык. Эгерде кандайдыр бир толук маалымат жеткиликтүү жетпей калган болсо, анда ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып, дагы келип көрсөңүздөр болот туугандар. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Мечит, мектеп, бала бакчалар кандай болот? Бул жак жаңы түшүп атат, бул чоң айыл болгондуктан жаңы түшүп атат. Бир 200 метр нары, 300 метрде чыгып калат. 200-300 метр наракта жаңы түшүп атат. Уже курулуп бүтөйүн эле деп калды. Өтө кызуу иш катуу жүрүп аткан өткөндө. Ооба. Ушу көп болсо 1 жыл аралыгында кирип калат, Быйыл ишке киргизебиз деп аткан өзү негизи. Жакшы. Мектеп жаныңыздарда, садик жаныңыздарда, маркеттер толтура. Жакшы. Анан суу светтери келиптир, свет тартылыптыр. Суу мына түтүкчөлөр турат. Теплица суусуз болбойт да. Сууну каналдан тартып келгенбиз. Каналдан? Ылдый каналданбы? Ылдый каналдан. 100 километрде чыгып калабы? 680 метр чыгат. 680 метр. 700 метр аралыктан бери суу тартылып келиптир. Демек сиздерде суу маселе жок. Эми өзүңүздөр тартылып келип, эми өзүңүздөргө тиешелүү да, туурабы? Ооба, өзүбүзгө. Жакшы. Анда туугандар, мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Содаңыздарды берсин, келиңиздер, көрүңүздөр, толук маалымат алганча алыңыздар, жашаңыздар. Бул үйлөрдө жалаң гана жакшылыктар болсун, тояштар өтсүн. Эч жамандык болбосун. Кирешелүү жер экен. Алыңыздар, чөнтөңүздөрдү кампайтыңыздар. Мына заңгыраган 2 кабаттуу үй сиздерге насип кылсын. Жалаң гана тояштар өтсүн, ул үйлөп кыз чыгарыңыздар. Жакшы ниет менен анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Содаңыздарды берсин, сиздерге насип кылсын туугандар.